Түндөй адамзаттын ичинен эң биринчи мусулман болгон ким экендигин билүү абдан кызык. Эң биринчи мусулман аял киши мусулман болгон. Көрдүңөрбү? Эркектерден бирөө мусулман болгон эмес, биринчи аял киши мусулман болгон. Бул Хадиша энекебиз. Хадиша энекебиз биринчи мусулман болгон аял заты. Мухаммед пайгамбар Кудайдын тандоосу менен болгон бул пайгамбар. А бирок адамдардан ким биринчи иман келтирет деген маселе келгенде эркектерден бирөө эмес, балким аялдардын ичинен бир аял бул иман келтирген. Демек, иман маселесине эркектерге караганда аялдар тезирээк келет. Аялдардын кабыл алуусу эркектерге караганда көбүрөөк болот деген маселе. Ошон үчүн даватка чыкканда жанагы эркектердин аялда чогуу чыкпайт да, күйөөсү 3 жолу чыккандан кийин, андан кийин аялы чогуу чыгыш керек. Анткени экөө тең чыкса, аял тез эле күйөөсүнөн өтүп кетет деген маселе. Эмне үчүн аялдарга ушундай кабилиет, аялдарга ушундай бир нерсени тезирээк кабыл ала турган сезим берген? Анткени аял заты бул адамзатка тарбия берет, балдарга тарбия берген адамдар. Эгер адам өзүндө жок, башка бирөө эч нерсе бере албаганда эле, аял киши эгер өзү билим, дин ала албаса, анда өзүнүн перзенттерине бере албайт деген сөз да. Эгерде кайсы бир коомдо ошол эркектер өздөрү гана, урматтуу бир туугандар, диндар болуп, аялдар динден алыс болуп калса, анда бул коомдун, бул элдин келечеги жок деген маани ушундан келип чыгат. Ошон үчүн аялдарга маани берген өтө жакшы.